өткөн өлкөлөр, демократияны орноткон өлкөлөр, алар ошо ар бир адамдын өмүрүн эң ыйык нерсе деп жарыялап, жана бүт иш чарасын майда иштен баштап чоң мамлекеттик геосаясаттык иштерге чейин ошо адамдын өмүрүн сактап калалы деп иш кылышат. Экономиканы дагы ошого багындырышат, адамдын өмүрүн сакташ үчүн. Адам деген адам так нерсе эмес. Ошон үчүн так илимдерди жараткан, түшүнгөн, колдонгон адам, бирок адам өзү абдан татаал нерсе. Адамга тиешелүү так илимдер эмес болгон psychology, кибернетик, genetic, социология, бүгүн чыгып атат emotional intelligence, ушулардын баардыгы адамга сыноолорду татыктуу өтүүгө жана жаңы турмушка татыктуу кадамдарды жасоого илим берет.